Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан гүлдүн 100 миңден ашык түрү өсөт. Облустардан келген балчылар мына ошол дарылык касиети жогору гүлдөрдөн жыйналган балдын 100дөн ашык түрүн жарманкеге алып чыгышты. Ызат Байсалбекова 3-муундагы балчы. Анын атасы, чоң атасы ары багып бал жыйнаган. Ал Токтогулдун Сарыкамыш жайлоосунун тер жайлак жергесинен чогулган балдын 4 түрүн алып келди. Балдын дарылык касиетин арттыруу үчүн кошулмалуусу да бар. Бал менен дарыланса да болот, азыктанса да болот да. Бал деген биз кошуп атпайбызбы? Перга менен маточный молочко кошуп атабыз балга. Бул балды ого тери сапатын, адамга тарчылык касиетин көбүрөөк да. Адистин айтымында барган сайын тоо балына суроо талап жогорулап жатат. Например, перга бул балдардын өсүмүнө, жанагы азыркы убакта компьютер көп көрүп атышпайбы, телефон, ошону көздүн көрүүсүн жакшыртат, ден соолугуна пайда келтирет, иммунитет көтөрөт. Жана азыр ооруга жашарып атат, оорулар ошого карата операция көп болуп атат. Бал жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөк, боор, аллергия, ичеги карын илеттерине шипасы бар деп тизмектей берсе болот. Бул бал жана бал ары азыктарын колдонуп жүргөн адамдар көп ооруга чалдыкпайт. Ар кандай жанагындай азыр аба ырайы алмашып, вирустук инфекциялар козголуп, ар кандай жөтөл, кургак жөтөл, грипп болуп оорутушат. Ошолордун алдын алууга жана айыктырууга өзүнүн жардамын берет да бул бал ары азыктары. Дарылык касиетин эске алып, балды тамактануу маданиятына кошууну калыптандыруу зарыл. Учурда прополис кошулган балга суроо көбөйгөн. Анда арча, кайын, карагайдын чайыры бар. Прополис ириңдүү залалдан баштап вирустук инфекция, бактериялар менен күрөшөт. Ошондой эле операциядан кийин калыптанууга жакшы дейт адис. Азыр жана уколдорду албай эле прополис колдонуп жүргөн адам канды тазалайт биринчиден, экинчиден кайра организмди ар кандай оорулардан козгоочу микроб, бактерияларды өлтүрөт. Ички клеткаларды ошо оору козгоочу жанагы микробдордун өлтүрүп жардам берет да бизге. Бал арылар ооруган учурда мурда аны антибиотик менен дарылап келишкен. Антибиотик балдын сапатын төмөндөтөт. Андыктан арыларды табигый чөптөр менен дарылай башташкан. Жарманкеде эң таза бал сатылууда дейт уюштуруучулар. Жарманке 27 ноябрга чейин уланат. Сайфуддин Мурзаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.